Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучуларым. Мен азыр 8:30 кирген бойдон жогорку соттун төрагасын күтүп кабыл албады. Тилекке каршы орун басары Нурлан Алишерович деген кабыл алды, бирок көйгөйдү чече албастыгын ачык эле айтып, анда төрагага айтыңыз деп кеңеш берди десем болот да. Бирок тилекке каршы абет учурунда постойдо турган жоокерлер милицияга чалышып тынчтыкты бузуп жатат дегенден 4 милиция келген, 2 10 отделдин балдары келишти. Бирок ал жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Болгону мен жогорку соттун төрагасын кабыл алуусун өтүнгөнмүн. Ал дагы кылмыш болсо анда билбейм. Абет учурунда дагы ошол төрага чыга турган эшиктин жанында турсам дагы ал жерден күч менен ары туруңуз деп жылдырышты. Сот аткаруучулар эми мыйзамдуу түрдө арыз менен өтүнүч менен кайрылдым. Жумасына бир жолу жарандарды кабыл алат экен. 2-3 күн Кудай буйрса жогорку соттун төрагасы кабыл алса, Кудайга үнүм жетет деген үмүттөмүн. Каттуу ремонт болуп атыптыр бул жакта. Бирок 5 мүнөт убактысын бөлүп кабыл алса жакшы болмок эле. Туалеттерди текшергенге убактысы бар дагы, кандай эле анан мыйзамсыз, адилетсиз өкүм чыгарган соттордун өкүмүнө убактысы жок болуп калат дейм да, түшүнбөйм ошого. Азыр мен залда турганда дагы экс-депутат Шайлообек Атазов дагы соттого турумга кирип кетти. Ага дагы сотторго ыйман берсин деп дуа кылам. Ушундай балык башынан сасыйт деген макалдын маанисин эми түшүндүм да, мен Бишкекте адилеттүүлүк башкача болсо керек, адилеттүүлүк бар экен деп ойлоп келиптирмин. Тилекке каршы балык башынан сасыйт экен. Адилеттүүлүк жок экен. Меке 8 сааттай күтүп турдум. Бирок кабыл алган жок. Абетсиз дагы калды. Байкуш ошол лестницадан түшүп, мен турган жактан түшүп, абет түштөн үйгө кетчү экен. Түштөн үйгө кете албай калды. Ушундай бизде Кыргызстанда адилеттүүлүк, акыйкаттуулук. Атазов та чыкты окшойт, ал жакта турат. Мен Камчы Кыдыршаевичке эсиңиздерде болсо Ысык Көл областында жолукканмын. Мен маселем чечилеби, мен 5 мүнөт убактысын бөлүп койгон үчүн ыраазычылык билдиргем да. Азыр сотту дагы мен ошентип өтүндүм. Мен көйгөйүм чечилбейби? Карапайымдын, акыйкат издеген элдин арыз муун угуш керек, милдеттүү укканга. Тилекке каршы черный ход менен чыгып кетти. Көрүнбөй чыгып кетти. 5-6 охранник менен. Мен анчалык эле сотторго, мамлекетибизге коркунучтуу жаран эмесмин. Болгону акыйкат издеген жалгыз бою аялмын десем болот да. Ушул жерге 8:30 келгем. Азыр чыктым. Саат 2-ден 3 болуп калыптыр почти. Адилеттүүлүк Бишкекте дагы жок экен, тилекке каршы. Өкүнүштүү. Анда эмесе аман болуңуздар. Сиздер менен Кудай буйрса 2-күн түз эфирде жогорку сотко кирип бараарда
байланышамын. Аман болуңуздар.